Кыргыз Республикасынын Улуттук банк башкармасы 2022 жылдын 31 январында эсептик ченди 50 базистик пунктка 8,5%га чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2022 жылдын 1 февралынан тартып күчүнө кирет. Бул чечим төмөнкү себептерге байланыштуу кабыл алынды. Дүйнө жүзүндө товарларды жеткирүү туруктуу болбой, улам өзгүлтүккө учурашы менен дүйнөлүк товардык чекизат рыногунда баалардын өсүшү улангандыктан өлкөбүздө жана дүйнө жүзүндө инфляциялык басымдын жогору болушу сакталып турат. COVID-19 коронавирусунун омикрон штаммынын жайылышынан улам дүйнөдө жана өнөктөш өлкөлөрдө иш жигердүүлүгүнүн калыбына келиши бир аз басаңдаганы белгиленген. Кыргыз Республикасында инфляцияга монетардык эмес факторлор таасирин тийгизүүдө. 2022 жылдын январь айында 21 январга карата инфляция жылдык мааниде 11,1%ды түзгөн. Жыл башынан бери баалар 0,9%га кымбаттаган. Баалар динамикасына негизги басымды дүйнөлүк азык-түлүк рыногунда баалардын өсүшүнүн уланышы жана 2022 жылдын январь айында алкоголь менен тамеки продукцияларына акциздердин пландуу жогорулашы көрсөтүүдө. Үстүбүздөгү жылы күйүүчү майлоочу материалдарга баалардын өсүшү инфляцияга кошумча салымын кошуп жатат. Ушундай жагдайда Улуттук банк белгиленген акча кредит шарттарын катуулатуу багытын карманат. Мындай чечим инфляциянын учурдагы динамикасына жана өлкөдөгү инфляциялык күтүүлөргө тышкы терс таасирлердин кесепеттерин төмөндөтүү максатында кабыл алынган. Тышкы чөйрөнүн өнүгүү бөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 8,5% деңгээлине чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.